Facebook колдонуучусу Бактыгул Акматовдун президент Садыр Жапаров жана ал жетектеген команданын 2 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу билдирүүсү соц тармакта кызуу талкууга алынып, окурмандар арасында ар кандай пикирлерди жаратууда. Анда ал 2020-жылкы 3-жолку инкылаптан кийин президент Садыр Жапаров өлкө жетекчилигине келди. Дал ошол жылы өткөн парламенттик шайлоодо мен мекеним Кыргызстан саясий партиясын колдогом. Тилекке каршы бийликчил партиялар кандай жол менен парламентке өткөнүнө карабай, элдик толкундоолор тополоңун чыгарды. Баса тилдеп жиберелеңерде эске салчу нерсе, биздин райондон коомдук ишмер меценат Улан Сырдыбаев акемдин калкка кылган кызмат үчүн колдогом. Дал ошол элдик толкундоолор, нааразычылыктардын аркасы Садыр Жапаровдун президенттик такка жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түздү. Ал учурда Жапаровдун ошол убакытка чейинки иштерин Бакиевдин кеңешчиси болгонун карап отуруп, ушул адам кантип президент болсун, жыргатпайт делего деген бүтүм чыгаргам. Президенттик башкарууга өтүү боюнча референдумда каршы добуш бергем. Бирок кийинчерээк Кыргыздын түпкүлүгү хандык башкарарын уламалардан угуп, китептерден окуп, бир аз макул болгону менен дали анчейин ынанбагам. Ал тургай аным үчүн ата-энемден да жеме уккам, бүгүн башка ойдомун деген. Ошондой эле Бактыгул Акматов көп жерде колдонулган 30 жыл. Ырасында СССРдин жетегинде берилген тапшырманы гана аткарып көнгөн кыргыз эгемендүүлүккө ээ болдук деген күнү өзүнө ээ боло албай, колунан келгени кызарган жерди бозорто жулуп, колу жетпегени томсоруп, 30 жылда 300-400 чамалуу чиновник, 3000 чамалуу депутаттын курсагына иштегени дал ушул Садыр Жапаров келгенде билинди окшойт. Миллиондогон кустуруу, министрлерди кан жуткуруу саясаты өлкөдөгү опасыз байлыктарды кымыргандардын бетин тез эле ачууга жетишти. Экс-министр, экс-депутаттардын оозуна келмеси келип, айрым бир чиновниктер өмүрүндө Кудайга биринчи жолу ушул бийликтин учурунда ушунчалык жалынды окшойт. Арийне казына кустуруулар менен эле толуп калбайт. Демек Садыр Жапаровго экономиканы түш жорugандай чечмелечүү өкмөт башчы керек эле. Көтпөй бул кызмат чычкан алган бүркүттөй ары тажрыйбалуу, ары өлкөнүн саясий абалын иштен билген Акылбек Жапаровдун насибине буйрду. Бул чечимди мен көрөгөчтүк катары бааладым. Айрымдар Акылбек Жапаровдун бул убакытка чейинки ишмердүүлүгүн сынга алса, мен бул убакытка чейинки президенттердин ага карата шарт түзүп бербегенин сынга алгым келди. Ким эмне дебесин, көздүү мончок жерде калбайт демекчи. Берилген ишенимди министрлер кабинетинин төрагасы татыктуу аткарып жатканы бүгүн көпчүлүккө маалым. Экономикалык жактан чабал мамлекеттик ресурсту колдоно албаган, аскерий алдын алуучу жабдыкты кой, өзүнүн коомдук унаа менен камсыздай албаган өлкөнү буттан тургузууга чечкиндүү президент, тапан өкмөт башчы, анан ыстакем өңдүү бир күч түзүмдөрүн башкаруучу керек болуп турган окшобойбу көрсө. Өткөлдөгү ири ашуу президент, министрлер кабинетинин төрагасы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагаларын ынтымакташып, функционалдык милдеттенмелерин так аткаруусунун натыйжасында Камеканын ындыны өчүп, Кумтөр мекенге кайтты. Акаевдин учурунда кеткен Кумтөрдү элге кайтарабыз дегенде сабаттуу дүйшөн агайлар колдон келбейт дегенине карабай, сабатсыздар жеңишке жетти. Көрсө өлкөнү өнүктүрүүдө баштан ашкан билимден мекендеп соккон жүрөктүн пайдасы артыгыраак экен. Башкысы максат бийик болуусу кажет. Алынчу Кумтөр алынган менен сагызгандай шакылыктаган оппоненттер дале сабырсызданып, айлык акы менен аскердик даярдыктарга карата бир нече терс пикирин билдирип турду. Натыйжада Кыргызстан байрактар, Акынжы, Аксуңгур, Анкат алышындагы учкучсуз учуучу аппараттар, өзгөчө кырдаалдар министрлигине кызматка тиг учактар, өрт коопсуздугунан баштап өзүн коргоого абадан урулуучу соккуларга каршы Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплексин алып, кече жакында генерал Ташиев билдиргендей, бул тармакта 1 миллиард АКШ долларын чапчыган атайын техникалар менен бышыкталды. Ал эми саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына жумшалган миллиондогон долларларды айтпаганда дагы, мугалим, медиктен мам кызматкерлерге чейин айлык акынын 30 жылда болуп көрбөгөндөй көбөйтүлүшү билген адамга иш жүрүп жатканы. 30 жыл деген сөздү дал ушул жерде колдонсок ашкер болбос. Жалпы жоопкерчиликти өз мойнуна алып, тобокелчиликке барган президент ыстакем айткан кадрлар баарын чечет деген сөздү туура көрдүбү же өзүнүн сезимталдуулугу? Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев баштаган бир топ инсандарга берилген ишеним эл кызыкчылыгына иштеп жатат десем жаңылышпайм. Баса эл аралык сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө экономиканын негизги өзөгүн түзүүчү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан 3 тараптуу темир жол салуу демилгесин, Сауд Арабия падышалыгы менен болгон ымаланын бекемделишинин акыбети кайтып, Кыргызстан деңиз жолдоруна чыгууга зор мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тарыхый күн.
Мындан сырткары коңшулар менен болгон мамилелер жанданып, учурда Өзбекстан, Кыргызстан биргелешип салуучу машина заводдон кийим тигүүчү фабрикалар салуу тууралуу келишимдер түзүлгөнү маалымат булактарынан байма-бай айтылууда. Ылайым мигранттарыбыз мекенге кайтуучу күн жакынынан болсун. Ал эми кечээ бүгүн болуп жаткан Хабибулла Абдыкадырдын салып жаткан инвестициясын туура жагынан кароо жакшы чыгар. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн пайда бере турган болсо, кетилер менен да достошууга туура келет. Себеп өлкө жалгыз, биз көппүз. Инвесторлордун келүүсү ишкерликти арттырып, сиздин жана биздин бакубат өлкөдө жашоого мүмкүнчүлүгүбүздү арттырат деп билдирүүсүн калтырган.